Бишкек шаарындагы басмаканалардын биринде узак убакыттан бери кутулар, этикеткалар, кир жууган жана башка каражаттар тымызын чыгарылып келгендиги аныкталды. УКМК тинтүү жүргүзүп, МИФ, Тай жана Ариэл маркасындагы жасалма айналарды, Фейри маркасындагы жасалма кир жууган каражаттарды табышкан. Андан тышкары жер астындагы цехте конвейер орнотулуп, фея идиш жууган каражатын зыяндуу жасалма жол менен өндүрүп базарларга жана дүкөндөргө сатып келишкендиги такталган. Жалпысынан 42.731 дана кир жууган каражат, 8 таңгак этикетка жана 10.000 идиш жууган каражат табылган. Контрафактылык товарлардын сапаты коопсуздук стандарттарына жооп бербесин, анткени ден соолукка коркунуч туудурушу мүмкүн болгон материалдарды колдонуу менен чыгарылгандыгы айтылат маалыматта. Мамлекеттик мүлктү парламенттин макулдугусуз сатуу боюнча мыйзам долбоору биринчи окуудан өттү. Демелгени Дастан Жумабеков көтөрүп, мыйзамдарды Конституцияга шайкеш келтирүүнү көздөгөн. Ал эми өкмөт стратегиялык объектлерди парламенттин эмес, Коопсуздук кеңешинин макулдугу менен сатуу укугун берүү корутундусун чыгарган. Буга көпчүлүк депутаттар каршы чыгып, анча маанилүү эмес коррупционерлер жана кылмышкерлерден алынган мүлктөрдү өкмөт өз алдынча чечсе болорун, бирок ири жана стратегиялык объектлер сөзсүз жогорку кеңештин кароосунан өтүшү керектигин айтышкан. Жанар Акаев Манас аэропортун тажрыйбасыз, аты жыты белгисиз түркиялык компанияга сатуудан депутаттар сактап калгандыгын мисал келтирди. Мындай болсо канчалаган кендер дагы белгисиз тараптарга сатылып кетиши мүмкүндүгүн айтышты. Шайлообек Атазов бул демилге жогорку кеңештин канат койругун кыркуу болуп саналарын белгиледи. Натыйжада экинчи окууда өзгөртүү киргизүү талабы менен концепциясын колдошту. Нарын облусунун Ат Баш районуна караштуу Аксай өрөөнүнүн аймагында дагы аңчылык жер мамлекеттин баласына кайтарылды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Анда аянты 76,6 гектар жер Борбор Азия аңчылык клубуна тиешелүү. Ал жерди буга чейин Жаран Камчы Күлбаевдин криминалдык көзөмөлү менен кысым көрсөтүп төмөндөтүлгөн баа менен ээлеп алган. Мындан тышкары Борбор Азия аңчылык клубу 37 миллион сомдон ашык бардык объектилери мамлекеттин балансына кайтарылды деп жазылат маалыматта. УКМК учурда кылмышка башка адамдардын тиешеси бар жогун аныктоо боюнча иштер жүрүп жаткандыгын кошумчалады. УКМКнын тергөөчүсү Бажы кызматынын мурдагы төрагасынын орун басары Райымбек Матраимовдун Оштогу үйүнө мөр басып кетти. Супаналиев көчөсүндө жайгашкан үйгө качан мөр басылгандыгы айтылган жок. Буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Райымбек Матраимов мамлекетке жалпы баасы 34.810.500 долларды түзгөн кыймылсыз мүлкүн өткөрүп бергендигин маалымдаган. Матраимовго учурда издөө жарыяланган, учурда ал кайсы жерде экендиги белгисиз. Жогорку кеңештин депутаты Мейкимбек Абдалиев Бишкектеги унаатыгынын жоюнун бир ыкмасын сунуштады. Анын айтымында окуучулар менен жумушчулар төмөндөгүдөй графикте болушу керек. Окуучулар мектепке саат 8-де барсын, жумушчулар саат 9-га барсын. Студенттер окуу жайына саат 10-до барсын. Депутат өз алдынча изилдеп чыгып, ушундай тиянакка келгендигин белгиледи. Анын айтымында бул ыкма тыгынды толук жойбосу дагы кыйла азайтат деп ишенет.